Бул боюнча да биз өзүбүз берүү мамлекет мектеби мамлекетке сатылып кеткен деген. Алардын азыр кылмыш иштери бардыр. Мен ал боюнча азыр действительно азыр мен билбейт экенмин ал боюнча. Күнү президент премьер-министрге тапшырмай атат Акылбек Жапаровго. Сиз өзүңүз көзөмөлгө алыңыз деп. Президент өзү таң калып атат да, кантип мамлекеттин мектеби мамлекетке сатылат деп. Биз изилдеп чыктык, республика боюнча жалгыз Гавриловка мектеби сатылып атат мамлекетке. Мамлекет сатып алып атат да. Айлыбызда 20-60 жылдан бери суу жок. Трансформатор бар сатылган. Азыр ал айтып атат, өткөндө трансформатор бар деп айлыкка берген деп. Biz kaç aylıktan sorayızda bilbey atağız. Azaptı malda biz. Abdan zaman akılda turağız. Fabrikanın ayın içine girsenler, burası tangalasınlar. Orada bir Afganistan bu, yerine geçenlerken şuna bir bomba jarılgандай bir ayın olup kaldı da. Hiç kim cevap vermeye kaldı. Birle gana sen öz prezident bolçu prezident geçen jetti gelek. Şu kaçan tekşerü gelek de suyunu otur gelek daha gelek. Жылы сулус жок. Үмүтүбүз бар, күтүп турабыз. Жаш балдар чыдабай кетти. Биздин балдарыбыздын колдору, например, биз балдарды өзүбүз алып келгенге мындай мыйзам жол бербейт, бирок ушул балдарга муктаж болуп атат да, маданият үй, спорт зал дегенчи. Ошол себептен биз ушинтип бийликке жеткизели деп атабыз. Урматтуу медиа хаптын көрүүчүлөрү, биз бүгүн мына Сокулук райондук прокуратурасынын алдында турабыз. Эсиңиздерде болсо, бир канча күн мурун ушул Сокулук районуна караштуу Гавриловка айылындагы мамлекетке тийиштүү мектеп мамлекетке сатылып кетти деген бизде берүү чыкты эле. Ал берүүнүн ссылкасында таштап коебуз, ушул жерден көрсөңүздөр болот. Андан соң ушул эле маселе президенттин басма сөз жыйынында президенттин өзүнө да айтылган болчу. Президент ошол жерден угаар замат ишти дароо министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго тапшырган. Акылбек Үстөнбекович, күч структуралары жок бизде азыр бул жерде. Жокпу? Полный өзүңүздүн көзөмөлгө аласыз. Бул боюнча иликтөө жүргүзөсүз. Сокулук боюнча мектепти кандай мектепти менчиктештирип алган кайра мамлекетке саткан бул. Кандай десек болот муну? Башка объектилерди дагы менчиктештирип алган кайра эле мамлекетке саткан жагы бүт териштиргиле дагы коомчулукка мына ушу журналист айымыбызга толук маалыматты бересиңер коомчулукка. Андан кийин бизге Чүй облустук прокуратурасынан чалышып иш дагы Сокулук прокуратурасында каралып жатат. Ошол жактан барып дагы толугураак маалымат аласыңар дегенден биз келдик бул жака. Анан белгилей кетүүчү нерсе, бул маселе ошо Гавриловка айылындагы мектеп маселеси, мектеп жана башка дагы бир социалдык объектилер маселеси президентке жеткичекти эле мына ушул Сокулук райондук прокуратурасында кароодо болчу. Ал президентке чейин эле ушул жакта болчу. Анан президент уккандан кийин ишти дагы дароо карагыла, баарын кылдаттык менен карагыла деп министрлер кабинетинин төрагасына тапшырган болчу. Анан бирок ошентсе деле иш кайрадан эле ушу канча жылдан бери чечилбей жаткан маселе кайра эле ушул Сокулук райондук прокуратурасына тапшырылыптыр. Эми булардын жообун азыр угуп көрөбүз албетте, бирок ушунча жыл чечилбеген же элге так жооп берилбеген маселе азыр кандай болот экен, эми азыр чогуу көрөбүз. Биз ошо жана Гавриловка айылындагы мектеп маселеси боюнча келгенбиз. Чүй облустук прокуратурасы ушу бизди силерге жөнөткөн болчу, направить эткен. Ушу Сокулук райондук прокуратурасынан барып толук маалымат алып, алар дагы өздөрү комментарийин берет деп. Өзү негизинен Гавриловка боюнча мектеп боюнча айта кетсек, бул Шолпоков мурда жана колхоз болуп турганда коллективный хозяйствонун эмес экен. 92-жылы багы эгемендүүлүктү алгандан кийин Кыргызстан 92-жылы ошол колхоз бөлүнүп ар бир өзүнүн мүлкүн бөлүп алган экен да. Ошонун арасында мектеп да жүрөт, клубу да жүрөт, эметет. Бул эми колхозчулардын акчасына жасалган курулган экен. Ошол себептен алардын мүлкү катары как долевой эми болуп калганда башиктердин имуществосу болуп калган экен. Анан кийин
96-жылы именно ошо соц объектилерди ошо муниципальный менчиктерге өткүзүп аткан эмеге перечинге 95-жылкы перечинге бул мектеп кирген эмес экен да, как социальный объект, что берип эмеге өткөзүп берүү боюнча айыл өкмөттөргө бул как колхоздун эмеси мүлкү болуп эле кетип калган экен да. Анан 2006-жылы Кыргыз Республикасынын премьер-министр Куловдун эмеси менен бул ошо колхоздун эмеси председатели кайрылган экен, өзү негизи кайрылып ошо правительствого ошо маселе боюнча, мектеп маселе боюнча. Анан кийин алар Куловдун ошо распоряженияси боюнча 23-август 2006-жылы 488 буйругунун негизинде Кыргыз Республикасынын бийлүү берүү, экономиканын өнүктүрүү министрлиги, Кыргыз Республикасы мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик комитети жана Кыргыз Республикасы өкмөтүнө караштуу мамлекеттик салык кызматы менен биргеликте ошону оценка кылгыла деп турду, базын чыгаргыла деп. Базын чыгарганда ошондо целый комиссия түзүлүп, базын чыгарганда 12,5 миллионго баалаган экен ошо мектепти. Чтоб выкупить, сатып алып туруп, анан кийин чтоб айыл өкмөткө өткөзүү боюнчачы. Биздин маалыматы боюнча ошол экинчи транш болгон экен. Биринчи жолу 3,88,000 сом эметилген экен. Биринчи транш менен ошо төлөнгөн экен. Колхоз ошо эмен бул колхоз болсо 92-жылы эле айыл чарба кооперативине уюштурулуп, айыл чарба кооператив болуп калган өзүнүн мүчөлөрү менен, пайчиктер менен. Экинчи траншы уже Кыргыз Республикасынын премьер-министри Атамбаевдин уже 2007-жылдын 8-июнда 164 буйругун менен ошол эле мектепти жанагы баазын 12,5 миллионго баалаганын кабыл алып, ошо калган 9,411,000 сомду төлөп бергиле дептир. Аны биз ошондо эки транш менен которулуп атат. 2,5 миллион сом которулат. Биринчи жолу бул ошол кооперативдин жетекчиси ким болуп атат? Кооперативдин жетекчиси Умиталиев Зотбек. Да, Умиталиев Зотбек. Анан кооперативде канча адам мүчө болгон? Ошол мүчөнү булар мындай биз караганда мүчөсү бул 3 эмеге бөлүнгөн экен. Ошол акта Салта, Жыламыш и Шопоков кооперативи эметкен экен. Ошол акта 388 мүчө пайчик бар экен, аларды болгон экен да. Демек ошол учурда ошол которулган 12,5 миллион сом 388 ошо кооперативдин мүчөсүнө которулган деп. Жок, бул счетуна кооперативдин, айыл чарба кооперативин Шопоков кооперативине которулуп атат ал. 12,5 бул 2007-жылдын январь айында 3 миллион эме кылып атат. Анан кийин уже 2007-жылдын уже июль айларында ошо 9 миллион которулуп атат да. Бирок биздин маалыматыбыз боюнча ошо 12,5 миллион которулса дагы ошол эменин кооперативдин налог боюнча, соцфонд боюнча, карыздары боюнча кайра бюджетке которуп кеткен экен. Салык боюнча жана соцфонд боюнча карыздар үчүн. Кайра кооперативдин 12,5 бир тыйын кооператив өзү пайдаланган жок да 12,5 миллиондун. Кайра эле ошо салык соцфондторго карыз болгонуна ошого кайра мамлекет алып эметкен экен, кеткен экен. Ошо анан кийин ошо мамлекеттик мүлк комитети тарабынан полный кайра ошо Гавриловка айыл өкмөтүнө өткөзүлүп берилет, как муниципалдык менчик катары. И ошо жана перечень соц объектилерге киргизип азыркы учурда ошо Гавриловканын эмесинде. Азыр сиздер текшерүү жүргүздүңүздөр да? Бул текшерүүнү ошол жылдан баштап эле 43 жолу текшерүү болгон экен. ГКМБ тарабынан да, УКМКнын ошол убакта азыр финполиция жок, финполиция тарабынан, прокуратура тарабынан да текшерилген экен. Ошол кезде мүчөлөрү барбы азыр? Азыр бар. Азыр 388 билбейм мен, бирок бул азыр как бы
Форма собственности багы менчик болгондон кийин азыр прокуратура биз конституциянын негизинде биз текшере албайбыз деле да. Ошол үчүн биз ака көп мындай киришип эметилген жокпуз. Потому что биз только мамлекеттик только кызмат адамдары и муниципалдык эмелерди органдарды эле текшергенибиз бар. Анан мен биз балдын жагын эметкен жок. Ал себеби жеке менчик болгон үчүн жеке менчик прокуратура тергөө жүргүзө албайт деп айтып жатасыз. Не только тергөө, даже текшерүү. Да, даже текшерүү жүргүзө албайт. Но конституция азыр өзгөрүү кирди, эми азыркы учурда дагы мамлекеттин бир какой-то эмеси долясы жок болуп атканда да азыр дагы биз текшергенге эмебиз жок. Полностью аналарды текшере албайт элек, 51%тен ашып кетсе, долясы мамлекеттин, анда текшергенге укугубуз бар болчу. Азыркы учурда бул полный мамлекеттин эч кандай бир какой-то долясы жок. Ошон үчүн биз бул боюнча мен ойлойм, ошол убакта бизге чейин прокуратуранын балдары, по-моему, ошол үчүн текшерүү жүргүзгөн жок да, Шопоковдун өзүнүн кооперативдин. Ушу кооперативге тийиштүү дагы канча социалдык объектилер бар? Мен билишим боюнча социалдык объекттер боюнча азыр клубду талашып атканды арыз менен кайрылып атат. Клуб. Эми азыр мен эметип ошо айыл чарба кооператив менен азыр ошо жергиликтүү элдер, по-моему, баазын чыгара албайт. Азыр болгон ошо клубду эметип сурап атат да. А клубдун ичинде получается кооперативдин өзүнүн администрациясы отуруп атат да азыр. Өздөрүнүн конторасы, да, өздөрүнүн конторасы, өздөрү отуруп аткан администрация катары, китепкана бар экен. Дагы стоматологический бир эме бар экен, кабинеттер бар экен, ну, тоже сельский эмелер, ошол жакта жайгашып, спорт эмеси бар экен, эмеси тренировочный зал. Мыйзам боюнча кайра эле ушул клубду дагы сатып алыш керек алар. Ну, получается, алардын азыр менчиги да. Бирок бүгүнкү күндө айыл чарба кооперативинин менчиги да, клуб. Клубдун абалын көрсөңүздөр керек. Ну, сырттан көргөн, мен ичине кирген жокмун. Стоматология иштеп атат. Стоматология иштеп атат, конторада отурат, бирок эме чоң залы жана актовый залдары жок да. Бирде мындайча менде маалымат боюнча атына кооперативдин администрациясынын тышкары дейт, Гаврил Кайлы өкмөтүнүн китепканасы, айылдагы почта байланыш бөлүмү, күрөш залы жана стоматология кабинети жайгашкан. Макул, анда ошол клубду мамлекет баалап, басын, анан кайра ушул Үмүталиев Зотбекке тийиштүү ошондон сатып алса, кооперативден сатып алса, ошол 8 миллион сом акча эмне кетет? Жетекчисине же 8 миллион деп уже баалашыптырбы же? Ооба, бааланыптыр. 8 миллион деп. 8 миллион укпаптырмын, просто багы. Макул, 8 миллион болсо да негизи эле акча которулуп, макул, мен мамлекет сатып алса, ошонун каражаты кайсы жакка кетет анда? Ал силер бул кооперативдердин мыйзам боюнча, кооперативдер жөнүндө мыйзам боюнча өзү мүчөлөргө как пай катары, как ну, процент эме катары өздөргө же тарап бериш керек, же общий собрание жүргүзүп туруп, мүмкүн өзүнүн эле кооперативдин башка нерсеге пайдаланышы мүмкүн да алар, мыйзам боюнча. Эң башкы суроо ушул болуп атат да, азыр кооперативде канча мүчө бар? Балким жок. Негизи эле өзү эме менен жолуккан жоксуңарбы, ошо кооператив Үмүталиев менен азыр Үмүталиев менен жолукканбыз, сүйлөшкөнбүз. Мурунку берүүбүздү көрсөңөр, эгерде ал айтып атат, кооперативде адамдар бар деп атат. Анын канча процент үлүштөрү бар, аны айта албайм деп атат да. Бирок ал ошол эле учурда айтып атат. Ошол мүчөлөр айрымдары Россияга кеткен деп атат, Германияга кеткен, жарымдары каза болуп калгандары дагы бар деп атат. Жок, ошо мүчөлөр туура жок болуп кетсе, көчүп кетсе, Сокулуктан, Гавриловкадан таптап, анан акча бөлүнсө, бул кайсы жака бөлүнөт, мамлекет сатып алса макул? Жок, ошо мен айтып атпайм, кооперативдин же өз кооперативге бирдеке муктаж болсо, бирдекелерди ала алышы мүмкүн, там сельхозтехниканы, же не. Мүчөлөр жок болуп атпайбы? Жок, мүчөлөрү бар. Мүчөлөр азыр бар. Көп эле мүчөлөрү мен билишимче багы арызданып жүргөн көп эле эметет, багы көп мүчөлөр өзүнүн үлүш жерлерин, например, чыгарып кеткендер бар, уже сатып жүргөндөр. Долясын, өзүнүн долясын чыгарып кетип, ошо кооперативден чыгып кетип. Азыр возможно аз сандан, аз 388-ден мүмкүн, мен точно азын билбейм, бул Үмүталиевдин өзүнөн сураш керек да. Бул иш мен азыр алардын ишмердигине мен кирише албайм. Сиздер президент көзөмөлдөгүлө деп иш тапшырып атса да, президент берип атса дагы, ал ишке кирише албайсыңарбы? Буну мындай да, бизде конституция турганда, конституция, наверное, превыше всего, наверное, мен ака частный форма собственностька кирип кетиш, эртең кайра эле арызданат бизге.
Просто ошондо маалыматты билбейм мен, ошо как раз президент ошо пресс-конференцияны берип атканда биздин президент ошондо силер вопрос берген жоксуңар беле ошондо. Ошону силер как будто азыр эле сатып алгандай кылып койдуңар да мектептечи. Бул уже 2006-жылы эле болгон эме экен да. Жок, баягы суроо берип атканда мен да уктум да аны көрүпчү. Как будто это азыркы учурда бүт баардыгы болуп жаткан нерсе деп туруп силер суроо берип калдыңар. Анан действительно, конечно, биздин президент таң калып, кантип эле мамлекеттин кайра эле мамлекет сатып алат деген суроо тууп калды. Действительно. Анан мен маалымат көрүп чыктым, бир жерде мурда текшерилген экен, ошонун баардыгы мен силерге айтып берип атканым ошо да. Негизинде бул айылда мыйзам бузуулар эми кооператив боюнча же айыл өкмөтү болгонбу, ошол белгисиз болуп атат. Бүт айыл суусуз калган экен. Мурда водопровод болгон экен. Союз куйрагандан кийин скважиналар сатылып кетти. Айылда скважиналар сатылып. Жооп береби? Скважиналар сатылган боюнча 2019-жылы берде Сокулук райондук прокуратурасы тарабынан текшерилген экен. Кылмыш иши козголуп, эми азыр кылмыш иши эмес, азыр бизге КЖБРге сотко чейинки өндүрүш катталып, азыр РОВД тарабынан тергелип жатат. 2000 жылы дейсиз? 19-жылы текшерилген экен да ошондон. Азыр аягында да, аягында. Эми азыр текшерип анын бүт баарын экспертизалары бар, эмелери бар. 2 жылдан бери текшерүү иштери делеген. Текшерүү эмес, уже иш козголду деп атканым себеби да. Биздин прокуратура тарабынан кимдерге козголду? Ошондо в отношении кто эме ким сатканы, ким ошо жерлерди эмет бергени. Тиякта мурунку айыл өкмөттөрдүн башчылары бар, жерлерди ошолорду кайра эметип менчикке чыгарып бергендер бар экен. Азыр ошо тергелип жатат, азыр объемный болуп атат. Кудай буйруса деп турабыз. 1-декабрдан баштап өзүнүн тергөөчүлөрүбүз болсо, прокуратуранын өзү кайра алып туруп тергеп, возможно, мүмкүн кичине ойлойм, милиция мүмкүн күчү жетпей жатабы кичине. Опыты экономический жагыттаргачы. Ошондо биздин түшүнүгүбүз боюнча, бул маселе президентке жеткенге чейинки деле кандай стадияда болсо, азыр президент уккандан кийин деле ошондой болуп атпайбы? Жок, текшерилип атат, булар текшерилген экен. Мен азыр судан башка маселени мен ошо мектеп боюнча эле ошол клуб бар экен. Кооперативге тийиштүү социалдык объектилер боюнча айтып жатам. Президентке жеткичек деле Сокулук прокуратурасы карап аягына чыкпай элдер нааразы болсо деле, президентке жеткенден кийин деле кайра Сокулук прокуратурасы карап атпайбы? Жок, биз эми действия, биз эмелердин аракеттерине юридикалык баа берилгенде мурунку айыл өкмөттөрдүн башчыларына. Биз жеке менчик Шопоковдун өзүн текшерген жокпуз. Берде ошо жана азыркы күнгө чейин Шопоковдун ошо айыл чарба кооперативи до сих пор өзүнүн баягы мурунку өзлөр мүлкүн, жерлерин до сих пор соттошуп талашып жүрөт. Азыркы күнгө чейин уже мен билимимче бир 15 жылдан бери соттошуп ушул күнгө чейин азыр бүтүрө албай келип атат. Ошо мурунку өзүнүн соц объектин, өзүнүн кооперативге, сельхоз кооперативге тиешелүү эмелерин азыркы күнгө чейин соттошуп жүрөт. Ошо эле БСРлер боюнча баягы суу сактагыч кичинекей баягы эметип жүргөн БСРлер боюнча соттошуп жүрүп атат. Ушул күнгө чейин бүтпөй жатат. Ушу негизинде суу боюнча бирөө жоопко тартылыш керек да акыры. Скважинанын эми мындай да, скважиналар баягы союз таралгандан кийин эле скважиналардын баардыгы уже жараксыз эле болуп калган. Просто ошо жерлер эле берилип кеткен да. Скважина как эме катары баягы суу чыгарып эметип ошол жылдары эле союз тарагандан бери эле иштебечи просто. Просто жерлер кийин сатылып кеткен да, ошо тиешелүү скважинага тиешелүү жерлер кийин сатылып кеткен, ошол боюнча иш козголгон экен да биздин прокуратура. 20-жылы козголуптур. Азырга чейин да мынакей бир-эки иш козголду. А так скважиналарды именно суу чыгып атып, ошого таза суу менен камсыз болуп жүрүп анан кийин алып туруп аны недавно эле сатып жиберген деген вопрос бу жерде жок да. Ошо 92-3 жылдары эле ушул баягы скважиналар иштеп калган экен да, каралбай. Головка айылы эле баары бир кандай десек, ошол клубту алгылар келип атат да, мисалы мамлекеттин менчигине өткөзүп, ачык кийин эркин кирип чыгып, андай кружокторду кийип атпайбы? Анан ошо баары бир анда кооперативде мамлекет сатып алыш керек болот экен. Ну, берден эми кооперативдин мүчөлөрү жалпы чогулушунда белек катары да берип коюш деле мүмкүн. Алардын иши да бул кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунда чечиле турган маселе. Мүчөлөрү жок болуп чыкса,
жок экени аныкталса, ошол Муталиев Зотбек кооперативдин жетекчиси жоопко тартылышы мүмкүн? Анда мүмкүн. Анткени мындай да окуя болуп тур да, кооперативдин мүлкү кандай чечимдер менен, мындай общий чечимдер менен башкарылып атабы, биз аны билбейбиз. Анткени жалпы чогулуштун эле эмес да. Аны биз биле албайбыз. Анткени биздин кесиптештер Темиров Лайф иликтеп чыккан, алар жанагы ошол эле кооперативдин мүлкү кампа, ошол эле Заводбек Үмөталиевдин аялына сатылган дейт да. Алар фиктивно ажырашып, бирок чогуу жашашат дейт. Ошондой дагы жагдайларды айтып чыгышкан да журналисттер. Бул жерде бул эмнени билдирет? Бул бир эле киши чечип атканбы, же чын эле башка адамдар барбы? Ушундан күмөн болуп атат. Анын бизде баягы финполиция болуп турганда бир нече жолу текшерген экен. Возможно, алардын азыр кылмыш иштери бардыр. Мен ал боюнча азыр действительно азыр мен билбейт экенмин ал боюнча. Мүмкүн действительно финполициялар бир нече жолу текшерген деп эметтим да. 43 жолу текшериптир деп мен эмен уктум да. Ошону эле мүлкү боюнча ошо менен Айыл чабак кооперативинин Шопаковдун 43 жолу проверка болгон экен ошо укук коргоо органдары тарабынан. Демек канча жолу текшерүү болсо дагы жок, вообще дейм да. Мен эми аны финполициянын эмеси милдетине ошондо кирмек болчу. Азыр эми финполиция бизге жоюлуп кетти. Азыр пока бизге мен силерге айтып атам, жеке менчик эмелерге биз азыр кийгилишүүбүз прокуратура органдарына болбойт азыр. Буну азыр если колдон келсе, мен колдон келсе, если действительно эметсе, мүмкүн азыр биз милиция органдарына берип бериңиздер. Бир эметип туруп, бир каратып эметип көрсөк болот. Если там протокольный поручение болсо, биз деле текшерип, азыр пока мораторий эметпейт. Биз деле азыр мыйзам бузуучулукка өзүбүз көзөмөл жүргүзүп, анан мыйзам бузуучулукка барганыбыз. Мораторий деп атасыз, бирок өткөндө президент айтты го, ишти көзөмөлдөгүлө деп ачык айтты го. Демек президент уруксат берип атат деген сөз да турат. Жок, азыр биз мындай болду. Мен көзөмөл эметкенде ошол эле өкмөт тарабынан азыр комиссия түзүлгөн. Комиссиянын балдары текшерип, именно ошол мүлк боюнча, Гавриловка боюнчачы өкмөттөн тиги эмеден ошол келип бир сыйра карап кетти кагаздарды. Ошолор мен ойлойм протокол поручениябызды возможно бизге проверка укукту берет. Негизи ошол Үмөталиев Зотбек мындай прокуратура тарабынан сотко чакырылды беле, неге сурак берди мындай? Бериле жүрдү. Мен берден мындай да эми, мен дагы берден азыр апрель айынан баштап иштеп атам. Действительно биз которуп эметип атканда жергиликтүү эмелер, элдери келип ошолор маселени көтөргөн. Неге эле ушундай бир киши биз бозок эми бир сыйра мындай эме жагын карадык. Айыл өкмөт тарабынан ошо жерлерди эмедеп, бирок өзүнүн ишмердүүлүгүнө биз киреше алган жокпуз. Бизге потому что запрет болуп турган, былтырдан бери тем более политическая обстановка дагы эме болуп турду, кичине шайлоолор болуп турду. Анан бизге дагы как-то эметип азыр мораторий болуп тургандан кийин биз кайра аларды укуктарын коргош керек болчубуз. Прокуратура органдары укуктарын, алардын ишмердүүлүктөрүн баягы субъект предпринимательларды биз наоборот кайра укуктарын коргош керекпиз. Наоборот кайра тескери кайра аларды текшерип эме кылбай. Эми укуктар коргоогудай алардын укуктары төлөнүп аткан жок да. Жок, берден эми азыркы, например, ошол эле эл багы мындай да, эми силерге мындай как карата мындай, если жергиликтүү эл просто өзлөрү эле мурда мүчөлүү болуп жүргөн, өзлөрү эле. Бирок өзлөрүнүн дойлаларын көп эле алып чыгып кетип калган экен. Багы кооперативден чыгып кетип, чымүчөлүктөн чыгып кетип, жер үлүштөрүн багы жана айтып атасыңар, кампа-сампалар сатылып эметип кеткен, ошолордун тыйындарын алып бар экен. Жок, мен азыр эми точно мен аны айта албайм. Мен айтып атам го. Кайсыга таянып айтып атасыз? Жок, эл өзү ишинтип келип бизге айтып атканына деп атам да. Жок, мүчөлөрү ошол өздөрүнүн үлүшүн алып, анан мүчөлүктөн чыгып аны мындай да, бул азыр Үмөталиевден просто сураш келгендер да ошону. Канча мүчө калды азыркы учурда? Канчасы өзүнүн канча дойласын алып чыгып кетип калды, канча жерин алып чыгып кетип калды? Өзүнөн сураш келгендер. Силерден маалымат жок. Менде ал маалымат жок. Мен айтып атам, биз текшерген жокпуз. Мен лично текшерген жокмун аки. Мен 6 айдан бери иштеп атам. Бизге азыр биз наоборот кайра укук коргоп, кайра текшертпегенге аракет кылыш керекпиз биз орган прокуратура. Мен болгон сокулук боюнча эле азыр силерге эметип атам. Эгер мүчөлөрү так аныкталып чыкса, анда эгер мыйзам бузуулар катталса, анда карайсыздар.
Биз мына Сокулук райондук прокуратурасынан Гавриловка мектеби боюнча комментарий алып чыктык. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Анан биз эшикке чыксак, ошо Гавриловка айылынын жаштары, активисттери ушу көптөн бери ушу мектеп боюнча маселени активдүү көтөрүп жүргөн жаштары дагы прокуратуранын алдына чогулушкан экен. Анын ичинде айтып жатышат, өткөндө ошо президентке бул маалымат жеткенден кийин аларды аппарат президентадан чалып, чакырышып, толук маселени угушкан, бирок ошондон кийин иш жүрөт, иш жылат деп айтышкан дейт. Азыр өз ооздорунан да угуп көрсөк. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Өзүңүз тааныштырып кетсеңиз. Мен Гавриловка айылынын тургуну Абдрахманов Омар. Сиз жаңы эле айтып өтпөдүңүзбү, ошо президентке жеткенде маалыматты ошо аппарат президентадан чалышып, өкмөттөн чалышып, бизди чакырышкан деп. Эмне деп чакырышты, эмне деп чалышты? Бизди өкмөттөн, Гавриловка айыл өкмөтүнүн башчысын, акимияттан, анан областтан кишилер чыгырыптыр. Биз барып ошол атын мен азыр тактап айта албайм, бирок бизди чыгырып кабыл алгандан кийин айтышты, документтерди кабыл алышты. Ошол эле күнү? Ошол эле күнү. Ошо пресс-конференция күнү эле чыгырышкан. Анан бул президенттин көзөмөлүндө премьер-министрге тапшырма берилди. Биз дагы мына бүгүн тапшырма берип атабыз, комиссия түзүлөт. Кудай буйрса, кыска убакыттын ичинде бул вопрос чечилет деп бизге ошондой жооп беришкен да. Анан бүгүнкү күнгө чейин эч кандай ответ жок. Келип прокуратурадан келип Гавриловка айыл өкмөтүнөн болгон биздин материалдарды алып кетиптир. Комиссия түзүлөт деп бүгүнкү күнгө чейин жооп жок да. Анан бүгүнкү биздин ошо Гавриловка айыл өкмөтүнүн тургундарынын нараазачылыгы кайта күчөп баратат да. Анан бүгүнкү биздин келген жаштар көбүнчө жана маданият үйү боюнча, мектеп боюнча. Маданият үйү ошол Гавриловка айылынын балансына өтсүн деп талап кылып атасыздар. Биз мектеп мыйзамыбыз сатылган деп атабыз да. Мектепти биз 2012-жылы депутат болуп келгенбиз. Ошол күндөн баштап эле ошол кооперативдин башчысы биздин коллега болчу, депутат болуп иштеп келген. Ошол киши менен биз мыйзам чегинде сүйлөшүп келатабыз. Мектепти саттырсыз, 12,5 миллионго саттырсыз. Макул, ошол эле указдын негизинде 95-жылы биз өткөндө интервью бергенде айтканбыз. 95-жылы указ президентта чыгып атат. Указ президентада көрсөтүп берип атат да, менчиктин түрүнө карабай, соц объектилер, мектептер, бала бакчалар, маданият үйлөрү, суу сактагычтар, суу түтүктөрү мамлекеттин балансына өткөрүп берилсин деп атат да. Анан биз ошого тайынып атабыз. Башка жерлерде, мына Фрунзе айыл өкмөтүндө бала бакчаны алышты, ошол эле указдын негизиндечи. Бизде бүгүнкү күнгө чейин чындык болбой келатат да. Ошол күнү президент премьер-министрге тапшырма берип атат, Акылбек Жапаровго. Сиз өзүңүз көзөмөлгө алыңыз деп. Президент өзү таң калып атат да. Бул боюнча да биз өзүбүз бербейт. Мамлекет мектеби мамлекетке сатылып кеткен деген. Ооба, жеке адам тарабынан. Жеке адамга сатылып кеткен дейсизби? Жеке адам тарабынан мамлекетке кайра сатылып жатып атпайбы? Бул боюнча биз жакында эле берүү чыгардык. Мурда менчиктештирип алып, анан кайра мамлекетке саткан. Ооба, ал бир гана мектепти сатпастан, ошо башка да социалдык объектилерди сатып атпайбы ошол айылдагычы? Кантип мамлекеттин мектеби мамлекетке сатылат деп. Биз изилдеп чыктык, республика боюнча жалгыз Гавриловка мектеби сатылып атат мамлекетке. Мамлекет сатып алып атат да. Ошол указды аны мектептеги балдар деле көрүп атат да. Указда көрсөтүп берип атат чотко. Биз указды колдоруна берип атабыз кайрылган жергечи. Мектеп, бала бакчалар дейт да. Менчиктин түрүнө карабай мамлекеттин балансына өткөрүп берилсин деп атат. Ошол указда. Бул жакта мына прокуратура менен биз жаңы эле сүйлөшүп чыктык, ал айтып жатат. Ошо айыл тургундарынын мурда алар ушу кооперативдин мүчөсү болуп, анан өздөрүнүн үлүшүн алып чыгып кеткендер эле кайра чырдап атат деп айтып жатышат да. Жок, бул ошондо бул жакта барбы мурдагы мүчө? Бул караманча жалган, мынакей. Мурунку колхозду түптөгөн, колхозда иштеген, ошол жер мүчөсү болгон кооперативдин могул киши, аксакал кишибиз бар бул жерде. Атыңызды айтып кетсеңиз. Атым Дыйканчы. Маткербеш, фамилиям Адылбаев, азыркы айыл өкмөтүндө. Сиз дагы ушу кооперативдин мүчөсү беле? Мен ошол кооперативде 30 жылдан 40-ка жакын жыл иштеп калдым. Ошол жерден пенсияга чыктым. Урматтуу Зоотбек Сетимиске мен жакшы билем. Муну элдер, аксакалдар шайлап алып бир катта кетирип алышкан. Азыркы маалда айылыбызда 26 жылдан бери суу жок. Трансформатор баары сатылган. Азыр ал айтып атат, өткөндө трансформатордун баарын тең айыл өкмөткө өткөрүп бергем деп. Эми биз кайсы өкмөттөн сурайбыз да билбей атабыз. Азыркы маалда биз абдан жаман акыбалда турабыз. Суубуз жок. Азыр мына жаш балдарыбыз бүгүн чыдабай чыгып кетти. Өткөндө дагы топтоп, мындан да көп топ. Маданият үйүбүз болсо, азыр ичине кирип көрсөңөр,
просто в ужасном состоянии турат. Эчтеге столдун баарында эчтеге талкалап баарын. Сиз кооперативдин мүчөсүнө качан чыктыңыз? Мен Кайсы жылдары чыктыңыз? 2011-де чыктым. 11-де чыктым. Мектеп болсо 2007-жылы. 2007-жылы мектеп кеткен, мектеп. Үлүш бөлүндү беле ошондо? Үлүшкө биздики мындай болгон. Үлүш мисалы менде бир 50 000 акча берилсе, чыкса, кагаз боюнча, документ боюнча, анын кесип туруп мага 7 000 берген. Полностью мен берген жок. Именно ошол көбүнчө элдердин баардыгы ушундай кылган да. Себеби эмнеде? Себеп анан кийин акчаны төлөй албайшат, анан бул кандай акчаны кесип салган, ким менен бул чечим кылган, аны так билбейбиз азыр элдин. Бул акча боюнча прокуратура мынтип жооп берет. Ошол учурда кооператив салык боюнча, электроэнергия боюнча ушул сыяктуу социалдык төлөмдөргө карыз болгон экен мамлекетке. Анан ошол карыз менен эле кайра мамлекет эсептешип, мектептин акчасы менен эсептешип алган экен деп айтып жатат. Бул боюнча кабардар. Өткөндө дагы Заводбек Тентимистен уктум, 30 миллион карыз менен алдым деп айтты. Андай карыз деле жок болчу. Азыркы мурунку иштеген башкармалар деле азыр ушул районда деле жүрүшөт. Алар деле айтып беришет болсо керек, кайсы акча менен алар буларга өткөрүп берген. 30 миллион менен мен кабыл алдым, мен өзүм өткөрүп алгам деп калып деген сөз эле. Мен өзүм член правления болчумун. Анан 30 миллион деген андайды уккан жок, азыр айтып атат ал. Ошол башкармабыз 30 миллион мен алгам деп. Азыркы мурунку өткөрүп берген башкармалар азыр берде бар. Бар азыр. Бирөөсү кайтыш болуп кетти деп анысын точно билбейм, бирок бирөөсү бар. Анан кийин жанагы мурунку заводдогу директор ошо кабыл алып келип, анан бирок кетип калган, иштебейм. Карыз бар болчу. Канча бир 6-9 миллион акча карыз бар болчу. Ал ошо карызды чыдабай анан кетип калган. Ал директорубуз деле азыр Саң заводдун директору бар балат деген. Ал азыр бар ал адам, ошондон деле алсаңар болот. Эмне үчүн ал колхоздон албай койду деген. Ал карыз бар болчу действительно. Бирок 30 миллион эмес болчу. Сиз эмнеге мүчөлүктөн чыгып кеттиңиз? Эми колхоздо уже иштеген болбой калды. Ал уже баарын тең уже элдердин баары кетип калышты. Колхоздон баары кетип, эчтеке иш да болбой калды. Эч иш болбой калды. Али жок, анан чыгыш керек болуп калды уже. Азыр ошо сиз тааныган мүчөлөрдөн барбы дагы деле мүчө болуп жүргөн? Адамдар ошо айылдын ичинде бар. Мүчө болуп жүргөн. Жок, мүчө бар эми бир аз. Бир может 7-10 киши деле бар болуш керек. 300 кишиге чыкпайбы? 381 деген киши мурда бар болчу. Эми алар кетип калгандар да бар. Азыр бар дагы ошо бар да азыркы малда бар. Тааныйсыздарбы? Тааныйм. Аны бар тең дайлап айтып берем. Суу качан болбой калды эле айылда? Суу кетти, ошо суу мурун эле жок болуп калган дейт да суу. Суу өткөндө Тентимиш айтты, Заводбек Тентимиш. Мен ушунун баарын тең мен айыл өкмөткө өткөрүп бергем, андан кийин да 2 жыл мен суу бар болчу деп. Суунун жок болгонунда кете бир 24-25 жыл болду. Суу боюнча. Суу боюнча да каяктан кантип суу аласыз? Бул суунун баары тең мындайдан болгон, трансформатор сатылып кеткен, свет жок болгондон кийин суу жок да. Анан элдер эмнегаларын билбей, жерде чукуп 16-17 метрден өздөрүнчө скважина кылып, ошо менен азыркытан бери колдонуп жүрүшөт. Канча жерге кайрылдык, Сокултан шаардан Бишкектен 15 километр турабыз. Деле сууга жетпей койдук. Элдин баары азыр ошо наразы болуп да, суу жок. Негизи Гаврилкан айынын ичине кирсеңер, просто таң каласыңар. Просто бир Афганистанбы, эмне деген, ушундай бир бомба жарылгандай бир айыл болуп калды да. Эч ким жооп бербей калды. Эми бир эле гана ишенибиз президент болчу, президентке чейин жеттик элек. Ошо качан текшерүү келет деп сүйүнүп отурдук элек, дагы эле жылуу суубуз жок. Эми үмүтүбүз бар, күтүп турабыз. Жаш балдар чыдабай кетти уже. Биздин балдарыбыздын колдору, например, биз балдарды өзүбүз алып келгенге мындай мыйзам жол бербейт, бирок ушу балдарга муктаж болуп атат да, маданият үй, спорт зал дегенчи. Ошол себептен биз ушинтип бийликке жеткизели деп атабыз. Бул жактагы эмебизге карап коңуздар, Акылбек барып иштеңиз деп суранып, айлабыз кетти да биздики дагычы. Например, азыр эми булар тигини күнөөлөп, буну күнөөлөп, билбейм, эмне күнөөлөп, бизге маданият үйүнүн эле бир жардам берип, бир кылып берсе, ошо айылыбызга бир өнүккөнгө бир хотя бы бир возможность болмок да. Мейли азыр булар мектепти чукулап, тигинин башы турат, бунун башы турат деп кыймылдагысы келбей аткан чыгар, бирок маданият үйдү карап берип койсо, мындай жакшы болмок да, сооп деле иш. Бүгүнкү күндө канча түтүн жашайт? Бир 400 түтүндө жашайт да. 400 түтүн бүгүнкү күндө маданият үйү жок. Маданият үйү жок, мектептен башка эч нерсе жок.
Ошо кичинекей мини полябыз бар, айыл өкмөт менен чогуу бир 3 жыл ичинде аралыкта салдык. Ошол эле да. Башка мындай кылайын десең, же бюджетиң жок, же башкаң жок. В общем, бир өнүкпөй турган бир Бишкектин четинде жашап келатабыз да. Ошо ичибиз күйүп, ошо жаштарды ойлоп, биз болбосок да ушу артыбызда жаштар көрүп калсын, ушу муунга жетсин, маданият үй, спорт зал болсун деген үмүттө турабыз да. Ошол. Силер ошол айылдын балдарысыңар да? Ооба. Гавриловка айылы. Гавриловка айылынын тургундар. Кайча кабада эмне кылып баштагансыңар спорт менен же кандайдыр? Маданий иш-чараларды кайча өткөзөсүңөр? Же өткөзбөйсүңөр? Өткөрбөйбүз андай. Анысы маданият үй жок. Маданият үйүбүз жок. Ошо жаштар кыйналып атат. Мына маданият үйүнө балдар азыр дүйнөдө биздин жаштар аябай чоң ийгиликтерге жетип атат, өзүңүздөр билип атасыздар мына. Олимпиадаларда жеңиштерди алып келет. Биздин жаштар аябай мотивация алып атат, бирок шарт жок да. Азыр аракет кылып, баары аракет кылып атышат, мына спортко кызыккан жаштарыбыз. Анан маданият үйүбүз эме болуп атат. Бир жылдары ошо президент мурдакы президенттерден жарлыктар чыкпады эле, аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүү деп. Ошол жарлыкка ылайык кандайдыр иштер жүрдү беле? Негизи өзгөрүү болду беле ошол жылдары? Ал жарлыктын негизинде тиги аксакалыбыз айткандай, биздин Гавриловкада эч кандай бир өзгөрүү болгон жок да, Гавриловка айыл өкмөтүндө. Эми биздин айыл өкмөт башчылары, биздин жергиликтүү кеңештин депутаттары бюджеттин жетишинче аракет кылып иштеп атышат. Бирок башка жактан бизге эч кандай бир шаардын жакын 3 километр турабыз, 4 километр турабыз шаарга жакын. Эч кандай бир жардам же өнүктүрүү, санариптештирүү деген биздин айылда артта калган да. Анан биздин жаштардын көйгөйлөрүн айтып кетишпедиби жаңы элечи. Биздин суранганыбыз эле ошол маданият үйү бүгүнкү күнгө чейин кароосуз да. Же ал өзү өнүктүргөн жок, же мамлекетке берип, мамлекет өнүктүргөн жок. Бүгүн жоголуп кетүү коркунучунда турат. Мурунку чыгарылышта бүт тартып көрсөтүп беришкен. Рахмат, ошол биздин журналисттер. Көрсөтүп, ичине чейин көрсөтүп, сыртында урап бараткандарынан бери көрсөтүпчү. Ал биз жаштардын баардык нерсе колунда, ошол залда тренировка кылып атышкан, бүгүнкү күнү залга кире алышпайт. Киргизбей атат да. Анан элдин биз ошол чыгарылышта айтканбыз, элдин чогула турган жери жок. Майрамдарды калтырбай өткөрүп келатабыз. Майрамда бир аксакалдарды, айыл апаларын чогултуп, бир жерге отура турган жери жок да. Бир кичке боз үйүс бар, ошонун ичинде эптеп тыгылышат. Анан азыр коом түзүлгөн. Именно Гавриловка айыл өкмөтүдө жашаган жаштарданчы. Ошол коом анан бүгүн келмек. Жумушка байланыштуу көп казуу иштери болуп, ошого байланыштуу келе албай калышты. Ошол коом иш алып барып атат. Ошол бүт 80-90 бала бар да ичинде. Аракет кылып атканбыз. Бардык буга чейин деле. Фимполго бардык. Жапыкеев өзү көзөмөлгө алып аткан жоюлуп кетти да. Ген прокуратурага бердик. Райондук прокуратурага төбөт, райондук прокуратурага азыр сиздерге берген окшош жоопту эле берип атты. Ал кишиники туура. Жок. Бул жерде изилдешкен киши жок. Бизде следователь, райондун следователи облус прокуратурага бизди чакырганда барып туруп ошол жерде бизге 1 ай убакыт бергиле дейт. Бул иш РПга катталган. Биз документтердин баарын берип атабыз. Катталган. Иш козголду деп атат. Сотко өтөт дейт. Сотко өткөн жок. Бүгүнкү күнгө чейин же ак же көк деген жооп жок да бизге. Демек президент бул маалыматты укканга чейин деле кандай болсо, уккандан кийин деле ошол. Уккандан кийин деле ошол. Биз тетиги мурунку президенттердин убагында 2012-жылдан бери келатабыз да ызылдапчы. Эмнеге чечилбей жатат деп ойлойсуз? Бул жерде коррупционный система бар да. Ошол эле биздин угушубузга караганда Минобразование бизге берген ответти башкача берип атат. Ал убакта ошондой автомашина ошол токтом менен оформить этилген, эч кандай мектеп менен договор болгон эмес деп. Андан кийин Минфин период акча которуп берип атат. Ал жерде ошол 5 киши аралашкан болсо 2 транш менен которулду деп айтты. 2 транш менен которулду. Ошондо 3 миллион 100 миңди булар указ президента чыкканга чейин 5 ай период которуп берип атты. Биз ошону сурап атабыз. На каком основании указ президента чыкканга чейин 5 ай период которуп бергиле деп. Ал бул киши айтып атат бизге. Кече күнү журналисттин суроосуна да жооп берип атат. 5 ай период которуп берген жок. Ал дейт. Тиги кийинки указ президента калган акчаны которуп бергиле деп чыгарып атат деп жалган айтып атат да. Муну түшүнгөн кишиге ошентип да токтом чыкмак беле, буйрук чыкмак беле, калган акчаны которуп бергиле деп атат. 2 токтомду тең бизге берип атабыз, прокуратурага дагы берип атабыз. СМБга дагы берип атабыз. Окшош, экөөнүкү тең. Ошо кайрылып бизге андай болсо жаңы клуб салып бергиле, маданият үй салып бергиле же болсо ушундай. Жок, андай маселе менен кайрылган эмеспиз, бирок 2017-жылы Азамат Жамангулов министр культура болуп турган маалда мен ошо бир жеке жолугушуудан ошол жерден ушул маселени айтканмын. Бирок ал дагы бир таң калыштуу бул окуяңар, кагаздарыңар менен келсеңер, уже
биз карап берели, текшерип берели деген, ошону менен эле ал тараптан да бир мындай чечим болгон жок да. Жаңы салып бергиле деп мындай. Жок, жаңы салып бергиле деп кайрылган эмеспиз. Ушул үйүбүздү, маданият үйүбүздү алып эле өз каражатыбыз менен ремонт кылып ушу жаштарга мындай кандай десем, келечекке аманат кылалы деген эле ой болчу да. Мен суроом сизге, ошо президентке жеткенден кийин бул маалымат ошо акыйкат каралып чечилет деп үмүттөндүңүздөрбү? Ооба, биз үмүттөндүк, бирок тилекке каршы уже канча 10 күндөн ашып өтүп калды, уже кайра болбойт го деген уже акыркы үмүттөр болуп атат да, мындайча айткандачы. Эсли бул убакытка чейин эсли ушул чечилбей калса, анда билбейм уже. Анан бүгүнкү күндө биз бул Сокулук район прокуратурасына келген себебибиз, биз прокуратурага мындай эч бир эмебиз, каршылыгыбыз жок. Просто биз түшүнүп атабыз, что келип эле Сокулук район прокуратурасына келатат, биздин жумуш, жылыш жок да. Ошол себептен биз суранып кетет элек да. Ошо ГКНБге, УКМКга берсе, ошол ишти, может быть, ошолор жакшылап текшерип, нарушение болсо чыгарып, бир чечим чыгарып берсе, буга дагы уже чекит коюш керек болот да. Кечке эле бул киши менен алышып жүргөнгө уже ал киши деле карып калды да. Ошого бир мындай жакшы бир ынтымакта бир чечим кылып берсе, обоюдно эки айылдын жаштарына дагы, тиги кишиге дагы. Ал киши менен биз мындай жаман айтышып, мындай жакшы жүрбөйбүз. Болгону ошо клуб менен эле ызы чуубуз бар болду. Атак ал киши менен көргөн жерде учурашып, просто аны айтып аткан себебим, комментарийлер көп жазып атат да, жаштар антесиңер, ментесиңер, өзүңөр 5000 сом төлөй албайсыңарбы депчи. Биз төлөй алабыз, просто өзүбүздүкү тургандан кийин кайра төлөгөнгө уже бир аз эме болуп калат экенбиз да. Обидно болуп калат экен да, мындайча айткандачы. Ошол себептен ошо үмүт, акыркы үмүттөр да. Болсо болду, болбосо уже биз деле өзүбүздүн иш чарабызды көрүп уже экинчи бул кишиге асылбай деле коебуз го дейм уже. Потому что мыйзамыбыз иштебей атат, аны көрүп атабыз. Бишкек борбордун жанында 15 километрде турабыз. Еще баса сууга ким жооп берет деген суроо да. Канча деген үй бүлөдө канча бала бар, ошолор кандай суу ичип атат. Аны биздин өлкө башчы келип көрүп, карап, ошо сууну өзү ичип көрсө, анан түшүнөт го деген үмүт болуп атат да. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрдүңүздөр, Гавриловка айылынын жаштары биздин айылдын көйгөйлөрүн чечип бериңиздер суранабыз, маданият менен спорт өлкөнү өнүктүрөт деп, анан ошо биздин жаңы дайындалган министрлер кабинетинин төрагасына да кайрылуу жолдошуптур. Башкы көйгөй бул жакта 400дөн ашык түтүнгө бир гана ошо социалдык объект катары мектеп гана бар экен. Ал дагы ошол ал мектепти да мамлекет өзү 12,5 миллион сомго сатып алган экен. Андан сырткары клуб бар экен, бир ал жерге ошо жаштар спорт менен машыгайын же жана башка иштерди өткөрөйүн десе дагы, ал дагы жеке менчик кооперативдин балансында экен. Муну эмне үчүн мамлекет өзү туруп, мамлекет болуп туруп өзүнө кайтара албайт, эмне үчүн айылга өткөзүп бербейт деген гана ойлорун, талаптарын коюп жатышат. Биз болсо азыр Гавриловка айылын көздөй жөнөйбүз. Биз мына ушул Чулгандуу мектеп деп койсок болот, Гавриловкада ошол мектепке келе жатабыз, көрөлүк деп. Бул жер туалет экен, окуучулардын. Мына ошол мамлекет 12,5 миллион сомго сатып алган мектеп. Бул ошол чакан кооперативдин балансында болчу, мыйзамга ылайык мамлекет ошо сатып алганы туура болчу. Себеби мамлекет жаңы мектеп кургандан көрө ошо даяр мектепти эле сатып алганы туура болчу деп бизге тиешелүү органдар жооп беришти. Мына мектептин абалын көрүңүздөр. Анан прокурор дагы айтып жатат, ушу мектепке бөлүнгөн 12,5 миллион сом бул түз кооперативдин мүчөлөрүнө баарына тең кеткен эмес. Ушу кооператив мамлекетке салыктан же башка социалдык нерселерден карыз болуп калган, ошонун эсебинен кармалган деп айтып жатат да. Мектептин бул абалын да көрүп коңуздар. Бул жери түшүнүксүз эмне экени. Бул жери кичинекей аянтча экен. Ушул балдар чыгып эс алып ойной турган.
Бул жер мына мектептин башкы эшиги экен. Ушул эшиктен кирет экен. Эми жанагы жаштардын ыйлай турган абалында эле экен. Ушу Бишкек шаарынан Борбор калабыздан 15 чакырым алыс турган жерде биздин абалыбыз мышык ыйларлык деп айта тургандай эле экен. Мына аны мен айтпасам деле өзүңүздөр көрө аласыздар. Бул жактын Гавриловка айылынын абалын көрүп, чын эле боорун ачыгыдай экен. Азыр мына жолдон кетип бара жатып, бул жака туш болдук. Бул дагы ошол жанагы айтып жаткан Үмүталиев Зоотбек жетекчи болгон ошо кооперативдин балансындагы. Ошо менин угушума караганда бул жер кампа деп айтышты жергиликтүү туугандар. Эми абалын өзүңүздөр көрүп алыңыздар. Азыр биздин мамлекет өлкө башчылар, жетекчилери өнүгүп атабыз, же болсо аймактарда өнүктүрөлдө 1 эмес 2 жыл удаа жарыяланды. Бирок мына абалын көрүңүздөр. Анан ушул жерден ушул абалды көрүп туруп, анан суроо салат экенсиң, кооператив же мамлекетке бербейт, өздөрү алганга жараша же эч нерсе кылбайт, мунун эмнесин басып жатат деген суроо келет экен да. Сөзсүз мына бүгүнкү күндө жанагы берип жаткан элдердин дагы суроосу дагы ушул. Же аны жетектеген Үмүталиев Зоотбек өзү тыңгылыктуу ишти алып кете албайт, же болбосо мамлекетке бербейт. Мына абалын өзүңүздөр көрүп алыңыздар. Бул жакта мусорлар жатат. Ичинде толо мусорлар. Бул кампа эмес эле, мусоркана окшойт. Анан эмне иш кылат булар түшүнүксүз да. Киши ичинде мына бир эле ит жүрөт, башка мындай тирүү жан жок, бирөө да чыккан жок. Кулпулануу экен. Анан ушуну баягы өзү жеке менчигине басып жатып алып эмне кылат? Бул жерде жергиликтүү активисттер айтып берип атышат, суу маселеси бул айылда өтө курч деп. Колунда барлар үйүндө суу чыгарып алыптыр, насостор менен иштетип чыгарышат экен. Бирок свет өчүп калганда же мотор өзү деле бузулуп турат, ошондо келип ушундай кудуктардан келип суу алып кетишет экен. Жүрүлө көрөлү. Бул жерде мусор жыйналбайт деле окшойт. Мына ушул жерге келип балдар чакалар менен мунун ичинен суу алып кетишет экен. Ичин бары жалбырак, эч кандай тазаланбайт деле окшойт. Бул жерден карасаңар, ошол эле сууда кандай мусор жатат, бөтөлкөлөр, ар кандай салафандар. Бул жер дагы ошондой экен. Мына көрө алла, бөтөлкөлөр жатат ичинде. Ушул жерден элдер суу ичет экен. Үйдөн чыгарып алган суусу деле анда колдонууга болбойт дейт. Лабораторияга барып тапшырышыптыр. Сууну местный депутаттар дагы, активисттер дагы айтып берип атышат. Суу эмне үчүн бул айылда болбой калганын. Водопроводдор бар экен, бүткүл инфраструктурасы бар экен. Мурда 2-3 скважинасы болгон экен. Советтер Союзу кыйрагандан кийин трансформаторлор сатылыптыр, трансформаторлор сатылгандан кийин насостор иштебей калыптыр, скважиналар ошойдон ошонун жерлеринин баары сатылып кетиптир. Активисттер Зоотбек Үмүталиев жана кооперативке такап атышат. Бирок Зоотбек Үмүталиев биздин мурунку чыгарылышыбызда айтты, мен ушул ойдон тапшыргам дейт, суунун баары иштеп аткан, бирок андан кийин айыл өкмөтү сатып салган же эмне болгонун мен деле билбейм дейт да. Дээрлик эч ким буга жооп бергиси келбейт. Прокуратурадан дагы айтып атышат. Эси боюнча прокуратурадан биз жооп алдык. Бир нече кылмыш иштери козголуптур, РППда дагы регистрация болуптур, бирок эч кандай жыйынтыкка келе элек да. Азыркыга чейин эч ким жоопко тартыла элек. Ал сатылган жерлерде дагы адамдар жашап атышат, скважиналар мурда оборудованиясынын баары сатылып кеткен. Ушу жаштар айтып аткан Гавриловкада маданият үйү ушул, жана кооперативдин балансынан мамлекеттин балансына өтпөй жаткан маданият үйү ушул. Бул маданият үйү буга чейин бир нече жолу журналисттер ачыктап көрсөтүп келишкен. Анан ичинде бир жолу өзүңүздөр көрдүңүздөр, абалы өтө начар. Бул ошондо же кооперативдин балансында болуп, же кооперативди жыргатпайт экен, же мамлекетке өтүп, мамлекетти жыргатпайт экен. Бул жөн эле турат экен да ошондо. Мунун ичинде жана ушу прокурор айтып кетпедиби, ичинде ушу китепкана бар деп.
Бул жерде стоматология бар экен, менимче ошо арендага алып анан иштетет окшойт. Бул жакта ошо стоматология аңгы экен. Ушу экинчи этажда, ушу маданият үйүн, ушу кооперативдин конторасы отурат деп айтат, эми азыр көрөлү. Бул ушул жакты көрүп, ушул жерде 1,5 иштейт деп айтканга мүмкүнбү? Бияктын баары чаң баскан, кир баскан. Бул жерге адам иштемек турсун. Кирген да эмес окшойт актарда эч ким. Мына полун караңыздар. Биякта полудору чачылып, жыгаштар түшүп калыптыр. Мурун бул жерде ошо үйлөнүү салтанаттар ушул жерде өтчү окшойт. Ошо зал бракосочетание деп турат, ошол боюнча калыптыр. Эми баягы жаштар айта тургандай эле кеп экен. Ушул имаратты мамлекет эгер жаштарга, ошо жаштарга эмес, айылдын ошо Гавриловка айылынын балансына өткөзүп берип койсо, анда абалы мындан да жакшыраак болуп, жөн эле чирибей, анда жокто эсе бир элге кызмат кылып анан чиримек. Мына бул жерде айылдык китепкананын 5-филиалы дейт. Азыр мына кулпулануу экен, саатты карайбыз. Саат 4-төн 53 мүнөт өттү. Бул китепкана бек. Эми бул имараттын ичи да абдан суук экен. Бул жакта иштесе дагы эми кантип иштешет деген суроо. Анан болгондо да ушул имарат 8 миллион сомго бааланыптыр. Эгер мамлекет сатып ала турган болсо, муну 8 миллион сомго сатып алат. Бул жактардын баары чаң баскан, жиле баскан. Мусор, бул терезелери жок. Жеке менчикке турганга жараша жакшыраак иш болсун, же болбосо мамлекет өтсүн деген элдердин айткандары туура экен. Мына айнектерин караңыздар. Сынайын деп бул эшиги түшөйүн эле деп калыптыр. Анан урматтуу президент, сиз дагы көрүп атсаңыз керек бул чыгарылыштан да. Биз сизге айта кетели. Сиз бул маселе тууралуу, Гавриловка айылынын маселеси укчакты, сизге жеткичекти абал кандай болсо, сиз аны Акылбек Жапаровго тапшыргандан кийинки деле абал ошо экен. Аман туруңуздар.